Саламатсыздарбы, кайырлуу күн. To Noisy деген программаны колданууду үйрөтмөкчүмүн. Ал үчүн Google'га To Noisy Online деп терүүбүз керек. Сосын осындай бет чыгады. Клик деген жерди басып, регистрациядан өтөбүз. Регистрациядан өтүү үчүн почтаны атыңызды жазасыз. Почтаны жазасыз. Почтаңызга кат келет. Сол аркылуу почтаңызды подтвердить этип сайтка киресиз. Почтаңызга келген хатты подтверждение жасап, сайтка онлайн тиркелип аламыз. Тиркелмесе, аны киргизбейди. Регистрациядан түгел өтүп алгандан кийин ушундай бетке өтөбүз. Және астында No thanks деген тегин версиясына киремиз. Және басты бетине өтөбүз. Кирген кезде өзү инструкция менен көрсөтүп турат. Неге ушундай бет? Стрелка менен көрсөтүлгөн белгишени басамыз. Солай оюнду ойнай берүүгө болот. Бул сайтты колдонуу аркылуу сыныпта тынчтыкты бакылауда тутуп отурууңузга болот. Бул балаларга кызык. Ар түрдүү бакылоошубуз БЖК тапсырмалар кезинде тынчтыкты сактоо үчүн коюп койсоңуз болот. Немесе тапсырма бергенде баштауыч сынып окуучуларына өтө кызыктуу. Сабактарыңызда міндетті түрдө колдонуп көрүңүздөр. Өтө кызыктуу оюн турат. Бул үчүн жай гана косуп коесуз. Бала мисалы сыныпта окуучулар ушулаган кезде осы косумчада көрсөтүлгөн тилшиге айналып козголуп отурат. Смайликтин түрү өзгөрүп турат, бет өзгөрүп болот. Катты ушул кызыл деңгээлге жететін болса, бул кезде смайликтин көзүнөн шашырап болот. Ал тынчтык сакталган жагдайда көрсөтүлгөн смайлик күлөдү. Сол аркылуу балалар кызыгып, барынча смайликтин тыныч турганын билип турганын кылып, тыныч отурууга тырышат.